Бұл Кургагучук ооруканасы бұл 77-жылы құрылған, Жыгач түбүндө құрылған. Бұл құрылғандан кейін эле көптөгөн ооруканалар оорулар дарыланып келген. Биринчи инфекция болгон, радон болгон. Азыркы күндө Кургагучук оорулар дарыланып келет. Бул оорукананын имараты жер титирөөгө туруштук бербейт дейт облустук Кургагучукка каршы күрөшүү борборунун директору. Капиталдык оңдоп түзөө өткөрүү үчүн оорукананын жеке каражаты жетишпейт. Андыктан донорлорго кайрылуу болгону менен азырынча жооп болгон жок. Ошентсе да оорукананын өздүк каражатынан 2017-жылы терезелери алмашылган. Акырында биз өзүбүз да карап отурган жокпуз. Абалыбыздын өзүбүздүн бюджетибиздин жетишинче момунтип атайын айнек, анан эшиктерин алмаштырганбыз. Себеби буга чейинки айнек эшиктер такыр болбой калган. Чирип, жапканда жабылбай, кышында оорулар үчүн абдан суук болгон. Себеби эшиктердин эскилиги, айнектердин эскилиги жеткенине байланыштуу. Ал жерде жылуулукту кармаш мүмкүн эмес эле да. Ошондуктан айнектерди алмаштырып, кичине болсо дагы оорулар үчүн, медицина кызматкерлери үчүн шарт түзүшкө аракет кылып атабыз. Чындыгында оорукананын толук күндө ремонттошко өзүнүн каражаты жетпейт бүгүнкү күндө. Ооруканада жыл сайын майда барат оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөт. Ага карабастан кыш мезгилинде жылуулук системасы да көңүл жылытпайт. Урап калуу коркунучунда турган имараттын эскилиги ак халатчандарды бир топ түйшүккө салып жатканын айтышат. Ичи дагы абалы оордагын, кышында дагы суук болот. Электр немесине жаксак дагы баары ылыбайт, жылыбайт, ушул суук болот. Эмелери чөгүп кеткен. Абалы оор ушинтип жаракка кетип ар жоктордон суук кирет. Дагы эмне кылабыз? Кайра жамап ремонт кыла беребиз да кайра түшүп калат дагы. Ошентип эптеп ремонт кылып иштеп жатабыз. Имарат боюнча Саламаттыкты сактоо министрлигинин Баткен облусу боюнча координатору Арзыбек Бөрүбековго кайрылдык. Ал учурда саламаттыкты сактоо тармагында оптимизация жүргүзүлүп жатканын айтып, төмөнкүлөргө токтолду. Мен ойлойм, бул оңдоп түзөө иштерини быйылкы жылга саламаттык сактоо министрлигине сүйлөшүп, планга киргизип, мен ойлойм, бул боюнча иш алып барышыбыз керек. Эң негизги ал жердеги көйгөй бүгүнкү күндө заманбап медицина техникалык заманбап аппаратуралар болуп саналат. Ошондуктан азыркы күндө ушул аппаратуралар оңдоо иштери жана түзөө иштери жүрүп жатат. Негизинен ушул медициналык жабдуулар менен камсыздоо гана бир эле техникалык оңдоо түзөө иштери менен эле кемчилик калбай, ал ушул медициналык жабдуулар менен да камсыздоо боюнча иш алып барышыбыз керек. 2017-жылы облустагы Кургагучукка каршы күрөшүү борборунда оптимизация иштери жүргүзүлүп, 55 керебеттен 35 керебетке кыскарган. Ушул тапта аталган бейтапканада 38 кызматкер эмгектенип жатат. Айжан Кубатбек кызы, Эрнис Азамат уулу, Максат Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.